Былтыр нарында эки негизги көчө жасалып, ал республикалык деңгээлде резонанс менен коштолгону көпчүлүккө маалым. Ошол кездеги УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин жол салып жаткан ишкананын жетекчисин бакка байлап салгыла деп көпүлдөгөнүн да көпчүлүк көргөн. Салып машинеге, анан башка жакка алып келебиз бул жакачы. Жетекчисин алып келип байлап койгон ушул жерге дурус болбаганчы. Бир караган кишиге чын эле күйүп жанып жаткандай көрүнгөнү менен бул жерде иттин өлүгү жатат. Кантип десеңер, азыр айтып беребиз. 26 июнь 2025 жылы нарында Ташиевдин сөзүнөн кийин чогулушта эшикте China Rail компаниясынын директору күтүп турганы таң калтырат. Ээрге отурганда эле кыйшык отургансың дегендей, бул жолдун курулушу да башталганда эле туура эмес башталган. Долбоорду ишке ашыруу учурунда кызмат адамдары тарабынан келишимдик милдеттенмелер жана жол жоболор одоно бузулган. Анысы аз келгенсип, жолду бүтүп тротуар саларда Сыргабаевдин орун басары тротуардын проектисин 3 жолу өзгөрткөн. Салып баштаганда кайра өзгөртүп, Бета групптун жумушчулары бузуп кайра салып жаткан жерлерин блогерлер аркылуу коомчулукка терс образ жаратуу менен алек болушкан. Анткени 20 күндөн кийин Ленин көчөсүнө асфальт төшөө башталмак. Асфальт төшөө башталгыча эптеп шылтоо таап, Бета групптан кутулуш керек болгон. Келишим түзүлгөн учурда заказчы жумуш көлөмдөрүнүн ведомостун министр Сыргабаев командасы аркылуу жер жумуштары арзан баада көрсөтүлгөн келишимге кол койдуруп, кайра өзгөртүп алмаштырууга убада берген. Анткени Сыргабаев командасы менен жер жумуштарын 4 эсе арзан баалап, ал эми асфальт төшөө иштерин жакшы баада койгон. Бул Сыргабаев жана командасынын алдын ала түзгөн планы болгон экен. Экинчиден, заказчы техникалык көзөмөл менен камсыздашы керек болчу. Бирок алар 2025 жылдын сентябрына чейин технадзор берген эмес. Октябрь айынын башында келген технадзору 3-4 жолу келип, ошол бойдон 2025 жылдын апрель айында башка технадзор берген. Бирок бул технадзорлорду Сыргабаев өзүнүн орун басары жана жол чарба департаментинин директору Абдыкалыков Камилжан аркылуу Ленин көчөсүнүн аткарылган иштин көлөмүнө кол коюп, кабыл алууну такыр тыюу салып, максимум асфальтка чейинки иштерди бүтүрүп, чет элдик компания аркылуу акчаны чыгарып кеткен аз келгенсип, асфальт төшөгөндө дагы Сыргабаев өзүнүн командасы менен министрликтин техникасын жана материалын колдогон. Келишимге ылайык техникалык көзөмөл ай сайын аткарылган иштердин актыларын кабыл алышы керек болчу. Шералиев көчөсү боюнча 22 миллион сомдук иш эч кандай түшүндүрмөсүз кабыл алынбай калган. Ленин көчөсүндө 300 миллион сомдук ишти 70 миллион сомдун тегерегинде гана баалап кабыл алышкан. Кызыгы, Ленин көчөсүнөн эле 1 жылдан ашык убакыт иштеп негизги ишти аткарган Бета групп 100 миллион сомдун тегерегинде акча алса, 2 айдан ашыгыраак иштеген чет элдик компания 600 миллион сомдон ашык каражаттын ээси болгон. Мына асфальт башталат дегенде келишимдин мөөнөтү бүт элегине карабай, Бета групп жетекчилигин камакка алуу тапшырмасын берип, өзүнүн өкүл баласына жана анын уюшкан тобуна мыйзамсыз бирөөнүн эсебинен акча табууга шарт түзүп бергени ачык көрүнүп турат. Айта кетчү нерсе, Бета групп компаниясында күнүнө 26дан 45ке чейин атайын техника 1 жыл бою иштеген. Бул канча чыгым болоорун Сыргабаев ойлогон бекен, чоң маселе. Мурдагы министр Сыргабаев атайлап Бета группка эң көлөмдүү, чыгымдуу жана аз киреше алып келген жер иштерин бүтүрүп, асфальт төшөөгө келгенде өздөрүнүн башынан пландаган арам оюн, башкача айтканда мамлекеттин акчасын кымырууну пландаган. Иттин өлүгү мына ушул жерде жатат. Анткени ал өкүл атасы Камчыбек Ташиевке таянып, Бета группту оюндан чыгаргандагы калган ишти кытайлык China Rail 11 деген компанияга кармата салган. Бул компаниянын жол салууга уруксаты жок болгонуна карабай, алар асфальтты баскандан кийин даяр ишке автор болуп чыга келген дагы аз жумуш жасап, көп акча чыгарып кеткен. Аны ким менен бөлүштү деп ойлойсуздар? Негизги ишти аткарган субподрядчылар азыр ара жолдо калышты. Ишти кылып, бардыгын даярдап, асфальт басмай калганда же акчадан жок, же иштен жок кыла беришкен. Тияктан өзү да министр өзү келип чогулуш кылып, иштей берле, токтотпогула жумушту бүтүрүшүбүз керек деген. Бүтүрөбүз деп аракет кылдык. Өздөрү анан кийин токтотпой дайык отурду. Кыскасы биз дайындап койгондой эле үстүнө кайра келип эле төшөп эле кыскасы басып коюшту да. Асфальт. Маалыматка караганда даяр ашка автор болуп чыга келген кытайлык ишкананы Сыргабаев өзү колдоп коштоп турган. Албетте, анысы бекер болбосо керек. Сыргабаевдин былыктары муну менен гана токтобойт. Өкүл бала бир эле жактан акча өөнөп калбай, эки жактан тең үлүш алган. Негизги жумушту аткарган Бета групптан өзүнүн дайындаган өкүл аркылуу ар бир которулган суммадан министр өзүнүн долясын алып турган. Сыргабаев жана өзүнүн командасы лобби кылган компания тарабынан аткарылган иштер долбоордук документтерге жооп бербейт. Ошол эле учурда Бета групп келишимдин бардык шарттарын так аткарган. Заказчы долбоорду ишке ашыруу учурунда келишимдик милдеттенмелерди одоно бузуп, келишим шарттарынын 90% аткарган эмес. Мунун айынан подрядчы 138 миллион сомдук зыян тарткан. Пайдасын кеп кылганга сөз жок.
Жогоруда айтылгандарды уга отуруп, мурдагы министр өкүл бала Абсаттар Сыргабаев өз командасы менен бирге кызмат абалынан пайдаланып, жеке пайда табуу максатында коррупциялык схема түзгөнүн билсек болот. Бул жагдайларды тастыктаган документалдык далилдер бар. Анын ичинде катталышуулар, келишимдер, актылар жана башка материалдар. Эң негизгиси эл үчүн, шаар үчүн жол салынды. Бирок өкүндүргөнү China Rail 11 компаниясына эч кандай контроль жүргүзүлбөй, министр Сыргабаев командасы тарабынан каалагандай эптемей жол менен бүтүрүп, даярашка башкалар келип автор болуп калышты. Бардык оор жана убакытты алган жумушту жасаган ишкана зыянга учурап, ал аз келгендей атына да көз ыйпалып калды. Адилеттик бар экенине жана акыйкат орной турганына ишенебиз. Мына эртең бул нерсе басалды деп атканбыз. Шашлык да башташкан, биз жана интернетте соц тармактарга жайылды го, бул эртелик эле анан камалып келет, анымында бошого жараша күнү түн иштеп баштаганбыз. Эми шашкан деле жумушу билесиңер да. КВЖ никасынан түн иштеген, тем более түн иштеген жумуш да. Буга чейин жол аябай эле чаң жол болчу. Могу көчөдөн чоң машиналар да өтчү, объездной сыяк болгондуктан байланыштуу. Анан ага караганда Кудайыма шүгүр, эми жол тазалганы аябай эле кубандырып атат элдерди. Бара аябай жакшы болду. Ошо трактор эмеси эме болуп атат. Ошол жактар түстөп эметип койсо жакшы болот эле. Калгандар аябай жакшы. Жакшы болуп калып буюрса. Остановкалар жок. Ул жакта райволюциядан ары ылдый ичине сүлкүлдөп калды да. Мына машинамен кетип атканда. Асфальттын сапаты начарлап окшойт. А бул жака чейин жакшы бар. Бул театрга чейин. Калганы жакшы.